Бүгүнкү сабагыбызга ушул нерсенин туура келип калганын караңыз. Бүгүнкү сабагыбыз эмне? Арда, эмчек, эмгендердин өкүмдөрү. Бир тууган болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөгө келген мезгилде жетим болуп келди. Атасы Абдулла бул дүйнөдөн өтүп кеткен эле. Арабтарда ушундай салт бар эле. Бизде кыргыздарда мен билгенден андай нерсе жок. Эмчек эмдирүү деген нерсе жок. Бизде жок ушундай нерсе. Бирок арабтарда ушундай салт бар экен. Кандай салт? Балдарды Мекке өтө ысык болгондуктан салкыныраак жактарга эмчек эне менен кошуп жөнөтүшкөн. Себеби Меккеде ысыкта кыйналат. Ошого салкыныраак Таиф жана Бани Саат ошого окшогон жерлерге адамдар келип атайын балдарды тандап кетишкен. Тандап апарып эмизип акчасын алышкан. Бизнес экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн мезгилде атасы жок, жетим. Ошого адамдар келип пайгамбарыбызды Рабил Ауал пайгамбарыбыздын төрөлгөнүнө туура келип калып атпайбы сабагыбыз, ошону айтып атам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндөн кийин адамдар ар жактан кош келдиңиз. Ар жактан атайын энелер келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Меккеден балдарды алып кеткенге бизнес. Алып баланы алып эмизип 1-2 жыл акчасын төлөгөн ата энеси. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмчек эмдирем деп келген аялдар бардык балдарды тандап алып кетип, жалгыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам калып кеткен. Аялдардан сураганда эмне себептен тигин албадыңар? Ал жетим экен, атасы жок экен. Анын апасы бизге жартылуу акча төлөп бере албайт. Андан көрө атасы бар, колунда бар нерселерди алып кетели деп бактысыз аялдар башка бирөөлөрдү алып кеткен. Мына ушундай жолго мен дагы бир баланы алайын, ошону эмизип, андан акча алайын деп Халима Саадия деген аял өзүнүн күйөөсү Харис менен ошо Бани Саад Меккенин ар жагында бир жер бар, ошол жерден чыгып, анан Меккеге келип, келе жатканда жанагы аялдардан артта калып кеткен экен. Бир урга чечекти минип алган экен, арбак баса албай жолдо таш ысык калып кеткен дейт. Аялдар биринчи келип, бар балдардын баарын тандап алган. Кийин Халима Саадия келип караса эч бир бала калган эмес. Бардыгын тигилер алып койгон. Тиги эшеги кашаң, арбак, Кудайдын хикматы да караңыз. Эгерде эртерээк келген болсо, мүмкүн башка бирөөнү алып кетмек. Бул бактылуулук ол Халима Саадия насип этпей калмак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эч ким албастан, бул жетим, мунун ата энеси бизге акча төлөп бере албайт деп жалгыз Пайгамбарыбыз калганда Халима Саадия келип караса, жок, эч бир бала. Ким о бир жетим калды. Десе, күйөөсү Хариске айткан экен, ушул жетимди болсо да алып кетели. Мен атайын келдим, кайра жөн кетпейм. Десе, күйөөсү макул болуп, Харис Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алып кеткен. Кандай бактылуу аял. Пайгамбарыбыз демизген. Макул болуп келип Амина апасынан Абдулмутталиптен ошентип сүйлөшүп, Пайгамбарыбызды алып кетип атканда баягы кашаң эшекке күч кирип кетиптир. Баягы аялдар биринчи келип балдарды алып кайра кетип калган, аркада калган Халима Саадия менен Харис Саади Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды алып, кайра аркасынан барып жетип алардан ашып, Бану Саадка эртең жетип барган экен. Анан айткан экен, сенга эмне болду? Эшегиң баспай атпады беле сен? Десе, мынау балада бир береке бардай деген. Ага чейин Халима Саадиянын да өзү кем багалыраак аял болгон, сүтү жакшы чыкчу эмес экен. Абдулла ибнул Харис баласы бар экен, Абдулла деген. Ушунун сүтү менен Пайгамбарыбыз чогуу эмизем деп келген. Абдулла тойчу эмес экен сүтүнө. Халима Саадиянын баласы. Пайгамбарыбызды алгандан кийин эшеги да сонун басып барып,
Бану Саадка баргандан кийин ал жерде кургакчылык болгон Бану Саадта молчулук болуп кеткен. Бүт немелер эгиндери болуп, Халима Саадиянын Абдулла тойбой аткан эмчегине 2 бала тоюп аша турган болгон. Анан айтты, бул балада береке бар. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Бану Саад же болбосо Халима Саадиянын астында атасы Харистин колунда ошол жерде эмчек эмип, ошол жерде чоңоюп калды. Ошол жерде чоңоюп, анан ал жакта көп аңгемелер болду. Эми биздин темабызга байланыштуу, караң, тууганчылык. Эмчектеш тууганчылык жөнүндө. Пайгамбарыбыздын төрөлүүсүнө да туура келген. Эмчектеш туугандарына да туура келген. Эмчектеш туугандар бири-бири менен үйлөнгөнгө болбойт. Алар бир тууган болот. Кандай эле жанагы атасы менен апасы бир болуп төрөлгөндөр бир тууган болгондой эле эмчектештер да шариятыбызда бир тууган эсептелинет. Үйлөнгөнгө болбойт.